иликтесек, бул өзүнчө дың, бузулбаган дың жатат да. Эл арасынан ай караган текедей деген сөздү көп угабыз. Бул сөз кандай жагдайда айтылат, кандай маани чөгөрүлгөн? Дегенде эл арасынан сурамжылап көрөлү. Ай караган текедей дегенди кандай түшүнөсүз? Ай караган текедей, асманды карап турган текедей. Ай караган текедей дегенди чечмелесеңиз. Ал деген бирөөнү күтүп отургандай мындай ай караган текедей болуп калдым деген маанилүү эле. Мындай жыйынтык натыйжа чыгарбай эле кыялданып кой турган адамды. Тоодо карап, тоодо жүргөн текелерге айтат го дейм. Өзүн мындай башкача сезип көтөргөндө болсо керек. Ай караган текедей эми бирөөнү көпкө күткөн адамды айтат да. Келбей коет да. Ошону Адамды ай караган текедей кылдың го деген сөз ошондой. ай караган текедей кыйнабыйны, а? Мааниси көпкө күтүү. Жадаганча күтүү да мындай айтканда. Бирөөнү күтө берип жадайсың, ошону ай караган текедей деп коет. Бизди кыргызчачы. Бир нерсени күтөбү же сагынабы, же үмүттөтүм. Бирөөнү күткөн го. Сен күтүп отура берип, айды караган текедей болуп кеттим го деп. Эми ай караган текедей деген ал макалда тиги бирөөнү күттүртүп койсоң, ошол сыяктуу ошолорго айтылган сөз ай караган текедей деп мен карап отура берем ушуну. Сени күтүп калдым көпкө ай караган текедей деген маанилүү. Теке унутуп турат эми бир охранадачы. Ошону карап туруп, ордунан кыймылдабай турган адам маанилүү да. Ай караган текедей бир нерсени кечке күткөнбү? Бир нерсени зарыгып күткөн болуш керек. Эми кандай жагдайда кээде жиниң келгенде айтасың, бирөө күттүрөт, бирөө бирдемкени берем дейт, ошону бербей койсо, ошону ай караган текедей кылып мен отура беремби дейсиң да. Аябай кайгырып, бир жаман нерсеге туш болсо же бир нерсеге зарылып күтүп атса карайт болуш керек. Айтылат болуш керек. Бир адамды күтүп атсаң, анан ай караган текедей деп айтылышы мүмкүн да. Кандайдыр бир нерсени күтүү деген мен түшүндүм да. Мисалы адам бирөөгө мындай милдеттерине берип же аткарам деген бир сөз берип алып, аны аткарбай жүрө берсе, ошону күтүп жүрө берүү деген мааниде болсо керек. Кыргыз эмелеринде, сүйлөө ирештеринде аябай көп колдонулуп жүрөт да бул. Маселен, ай караган текедей деген сөздү аял кишилер деле көп айтат, эркек кишилер деле көп колдонот да. Ай караган текедейге чиктик, ай караган текедей кылды бизди, ора кылды деген сөздөр айтылат да. Эми бул такыр контекстке туура келбейт да. Бул эмеси бар да, тиги мааниси бар да. Теке деген сөзүн өзү бул эми мындай бул биздин жанагы эчкилердин эриктин текесин деген сөз эмес, бул кыргыз эмесинде жалпы сөз төркүмдөрүндө сөз байлыгында теке деген сөздү бул тоо эчкилерин айтат да, тоо эчкилерин уругун текелери деп коет. Тоо текелер дейт. Анан тоо теке эчкилер дейт. Ошол теке деген маанисинде бул тиги тоо эчкилердин эркегин айтат да, текеси деп. Бул өзү ай караган теке деген сөз бул ошол качан тиги эмеге үйүргө келген учурда, текелер үйүргө келген учурда айды карап турат. Бул абдан бир кызык нерсе да. Бул эмелерде дагы жаратылыштын өзүнүн мыйзамында бул ай чыккан кезде, жаңырган кезде бардык иштер жаратылыш жаңырыш керек да. Маселен, ай чыккан кезде үйүргө кошулса, ошонун тукумдары бат жетилет. Бат өлүгөт, бат эме болот да. Текелер ошо ай чыктыбы деп анан карап турат дагы. Анан ошо ай чыккан кезде, ай жакшы болуптур. Анан бул ушул айда үйүргө кошса болот экен деп жаныбар инстинкт менен турат да. Бул бир жагы да. Ошон үчүн текелер айды карап турат. Бул үйүргө кирейинби, жокпу? Тукумду калтырайынбы, калтырбайынбы деп. Мына бир эки абдан чоң эме да, табигат немеси. Ал түгүл мына өсүмдүк эккенде да кыргыздын баба дыйкандары эмелери ай чыккандан кийин гана тиги үрөөн себишкен. Себеби үрөөн кандай ай чыкканда сепкен үрөөн бат өнүгөт да, энергетикасы ушундай да. Ал эми ай тиги кемиген баштаганда, толуп туруп анан кемий баштайт да. Кемигенден баштаганда
сепкен үрөндөр көпкө чыкпай калат да, өспөй калат. Мына бир эки абдан эсептейт да, бул ушу жанагы ай жаңырганда дегенде, ай жаңыргандагы бүткүл жаратылышта жаңырат деген сөз ошондон. Бул табияттын закону ушундай, мыйзамы ошондой да. Бул каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ушуну адамзат өзү тиги башынан эле билген. Бизде кыргыздар эмес, баардык адамзат билген да. Ошону кыргыздардын эсепчилери дагы айды санаган эсепчилер. Муну абдан накта билип туруп, анан баарын айтып турганда, карабайсыңбы ушу эме болот. Тиги айды эмени эметиш керек деп. Ошон үчүн да муну абдан этиеттеп пайдаланыш керек да, жана сүйлөгөндө. Тиги mesela кыз аял кишилердин айтканга такыр болбойт да. Mesela аял киши бизде айгарагандай теке айгараган текедей кылып бизди күттүрдү, же ушундай кылды деген сөзү аял кишинин оозунан чыкканга жарабайт да. Анткени текенин өзү эркек шыныс да. Ургач айтпай турган сөз. Маселен да. Эркектер да аны жөндөн жон колдонгонго болбой турган сөз. Ошондуктан абдан жанагы колдонгондо, адайы тилде колдонгондо, сүйлөгөндө жана абдан этиет болуш керек да. Жер суулардын аттарынын бурмаланышы жөнүндө кыскача кеп. Калжырап калган сөздөрдүн бири Кудай-ай, жана бурмаланып. Орусай деген мына дагы эле аларчада бир сөз бар. Бир туруп Орусай деп жазышат, бир туруп Орусай деп жазышат. Ал эми анын туура аты Орук-сай. Орук-сай. К бар ортосунда. Орук-сай. Орук деген сөз орусча тыл деген сөз. Аскердин жанагы өзүң айтып аткан кору запасы жайгашкан, запас аскерлер жайгашкан, тамак ашы курал жарагы жайгашкан, жарадарлар ошол жерде жайгашкан. Ушундай жерди орук деп коет, же болбосо тыл деп коет. Ошол тылда эмгектенип, тылда продукция өндүрүм, анан фронтко жөнөтүлүп турат. Орук-сай демек бир учурда так ушундай милдет аткарса керек. Ошону менен анын аты Орук-сай болуп калган. Муну эч ким бурмалап аткан жок, өзүбүз эле бурмалап атабыз. Бизде эч ким зордуктап ушинтип айт деген эч ким жок. Мына Аларча Капчыгайында Жылуу булак деген жер бар. Муну теплые ключи деп которуп алдык. Теплые ключи болуп калды бул. Боомго кирип баратканда, бияктан көлгө баратканда Жел аргы деген жер бар. Ошол жерде кыштак бар. Анын атын Жел арык деп койдук. Жел арык эмес, жел аргы. Себеби анын ар жагындагы чоң коктудан, чоң колоттон жел аргып турат, жел жүрүп турат. Ошон үчүн анын аты Жел аргы. Анан дагы мына Сары жаз деген жер бар. Жаз кечүү деген жер бар. Ушуну дагы туура эмес колдонуп жүрөт. Сары жаз эмес, сары жазы. Жаз кечүү эмес, жазы кечүү. Мына ушундай сөздөрдүн кайдан келип чыккан этимологиясын туура билип, анан туура пайдалансак, абдан жакшы болор эле. Кыргыздар илгертеден сөзгө маани түйүп таштап кетишкен да. Биздин ата бабалар биздин милдетибизге, мойнубузга сөзгө маани түйүп таштап кеткен дегенди Муканбаев деген профессорубуз бар эле, бизге сабак өткөн. Мына ошол кишинин чечмелебей, бирок мойнубузга тагып кеткен милдетин баягы туюмчул окурмандары, студенттер түшүнгөнүбүз болду, ал учурда түшүнбөгөнүбүз болду. Бирок бир-эки сөзү эсимде турат. Ачуу деген сөздү мындай лекциясында кыргыздар, кыргыз тукумдары, ачуу деген сөздү ата бабаларыбыз бизге тыштап кеткен. Оң колуң ачуусун сол колуң менен карма дейт. Ачуу калтырбагыла деп коет. Ачууну ээрчибегиле, ачууну баскыла дейт. Бул эмне деген сөз? Деп туруп анан 3-4 гана чечмелеп кеткен түрү бар. Ал кандай чечмелейт? Ач
ачкан нерсе бардык туш келген нерсеге кол салат, тиш салат. Анан эмне үчүн тиш салат? Анткени өзүн канааттандырыш үчүн ошол ачуу сенин ачууң сени жеп коет деген маанини айтып атат да бул жерде. Улантып адамды өлтүрө турган нерсе. Ал эми ач болсо, ачка. Демек, ачуу келгенде адам ойлонбой ал ааламдын эң асыл зат экендигин ошол учурда ыңгайда билбей, өзүн жоготуп, анан эмне болсо дагы тиги каршылашын жеңүүгө аракеттенет экен. Кыргыздар олуялык кылып, ата-бабаларыбыз оң колуңдун ачуусун сол колуң менен бас дегени ошол ачууга алдырба, ачууга жеңдирбе. Адамдын парызы болот, карызы болот, адамдын сапаты болот, адамды баалай бил. Ошондо гана сен адамсың. Ачууң келген учур менен ошол мезгилге жеңилип калба. Тигил кишинин баркын кетирбе. Аны жеңем деп ойлобо, ал сен өзүңдүн сезимиңди жеңбей туруп, адамды кантип жеңесиң деген нерсе. Ойлонкун, ойлонуп иш кылгын деген нерсе. Ачуу деген бир сөзгө түйүлгөн дагы ошол укумдан тукумга, балдарга өзүнөн кийинки улана турган адамзатка осуят катары калтырган сөз. Эне тилибиздин сөз байлыгын туура колдонуп, сөзүбүздүн көркү артсын.